Кыргыз-тажик чегарасындагы ок атышуудан 2 кыргыз аскер жарадар болду. Жапаров бөлтүрүктүн кармалышы боюнча комментарий берди. Руслан Бекназаров экстремисттик материалдарды таратууга шектелүүдө. Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан Айтмакчы программасы. Булак башы жержилигинде орун алган куралдуу чыр-чатактын натыйжасында чегара кызматынын 2 аскер кызматкери жараат алды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат жана коммуникация башкармалыгы билдирди. Аларга бардык керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп, аскер кызматкерлери дарыгерлердин көзөмөлүндө. Аскерлердин ден соолугунун абалы канааттандырарлык деп бааланууда деп айтылат маалыматта. Бүгүн 14 сентябрда эртең менен кайрадан Кыргыз-тажик чегарасында ок атылды. Чегара кызматы билдиргендей, Кыргызстандын чегара кызматкерлери Баткендин Булак башы тилкесинде кызмат өтөп жаткан учурда Тажикстандын чегарачыларын байкашкан. Алар мурда түзүлгөн келишимдерди бузуп, такталбаган чегара тилкелеринде күжүрмөн позицияларды ээлешкен. Тажикстандын чегарачылары кыргыз тараптын тилкеден чыгып кетүү боюнча мыйзамдуу талаптарына баш ийбей ок чыгарган. Жооп катары кыргызстандык чегарачылар дагы ок чыгарган. Ок атышууда тажик тарап миномет колдоно баштаган деп айтылат маалыматта. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр Голд компаниясынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн кармалышы боюнча комментарий берди. Зачем ты тратишь наше время? Анын айтымында Бөлтүрүктүн кылмыш ишине айыптуулугун жана катыштыгын сот аныктайт. Азыркы учурда Кумтөр иши боюнча компетенттүү органдардын өкүлдөрүнөн турган комиссия түзүлдү. Ишкана штаттык режимде иштеп жатат. Алтын кенинин иши менен таанышууну каалагандардын баары бизге кайрыла алышат. Биз баарын көрсөтүүгө даярбыз, деди ал. Успокоились, мальчики и девочки. Эске сала кетсек, буга чейин козголгон кылмыш ишинин алкагында Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун ишмердүүлүгүн текшерүүнүн жыйынтыгында компаниянын экс-жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк кармалган. Азимбек Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаров экстремисттик материалдарды таратууга шектелүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Интернет мейкиндигинде мониторинг жүргүзгөндө Facebook социалдык тармагында Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахири Аль-Ислами экстремисттик террористтик уюмунун идеологиясына үндөгөн материалдарды жайгаштырып, таратып жаткан аккаунт аныкталган. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды даярдоо, таркатуу беренеси боюнча катталган. Кылмыш ишинин алкагында 41 жаштагы Руслан Бекназаров аттуу жаран кармалып, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылган. Ушул жана башка жаңылыктарды биз Ондун социалдык тармактардагы баракчаларынан окуй аласыздар.